Бұл сурамда екен табассул өкімі же тирүү адамға кылынабы. Умар разияллаху анху Аббас разияллаху колун кармап табассул кылган экен. Табассулга эмне муктаждыгыбыз бар дейт. Бул табассул маселесин сураптыр. Табассул дегени бирөөдү, бир жакшы адамдарды ортого коюп, Алладан дуа талап кылганда айтылат. Бул табассул балдар жайыз. Ахли суннат вал жамаат уламалары 4 имам, имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад, Хамбал рахматуллахи алейх, имам Малик рахматуллах барлыгы жайыз дейт. Табассулдун негизинен балдар 3 сүрөтү бар. Табассул бил амали салиха. Амал менен табассул кылынат. Бул баягы окугансыңар, Хидая немеде де келет, Бухариде багын 3 адам үңкүргө түшөт. Үңкүргө келип, алардын немесин оозуну таш басып калат. Анан жакшы амалдарыны сурап, Алладан дуа кылганда Алла Таала эмне кылат? Ачып жол чыгарат. Билесиңерби? Мына ушул табассул бил амали салиха. Буну бардыгы эле жайыз дейт муну. Экинчиси табассул бил аян, бил ашхас. Бир адамды ортого коюп табассул кылуу. Бунун 2 сүрөтү болот. Ал тирүү болот, өлүк болот. 2 сүрөтү эм жайыз балдар. Тирүү болсо дагы, өлүк болсо дагы анын артынан дуа кылса болот. Түшүнүңөрбү? Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын васитасында Пайгамбарыбыз ортого коюп, "Я Алла, Пайгамбарыбыздын берекетиден, урматыда мен дуамды кабыл кыл" десе, бул жайыз. Расулуллах тирүү кезде деле жайыз, өткөндөн кийин жайыз. Ошондой эле бир аулиялардын, сахабалардын, аулиялардын ортого коюп, "Я Алла" десе, бул деле жайыз. Негизи табассул деген түшүнүп алгыла балдар. Табассул дегени, "Я Алла, ушул пендең, сенин сүйүктүү пендең. Ушуга берген рахматыңды да мага бер" деген сөз. Ушул хат жайыз. Анда өлүү тирик деген маселе жок балдар. Табассулдун дагы бир манасы бар, талабу дуа. Дуа кылып коюң деген сөз. Бул тирүүлөрдөн болот, өлүктөрдөн болбойт. Мисалы, тирүү адамга барып, "Мен акыма дуа кылып коюм" десе жайыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хазрат Умар разияллаху анху умрага баратканда уруксат сурап, "Ла тансана фи дуаика я ахи" деген. Дуаңды унутпагын деген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул талабу дуа. Бул жайыз. Ушул маанада талабу дуа өлүктөрдөн болбойт. Өлүктөргө барып туруп, "Мага дуа кылып кой" десе болбойт. Бул биринчи сүрөт болбой турган сүрөтү. Экинчи сүрөтү өлүктөрдөн же ошол тирик адамдардан не десе, ошол нерсени сурасаң, анда ширк болот. Бил ижмана жайыз, харам. Ошол кабырга барып, мүржөгө барып, ошондон пайда, зыян берет, ушул мен дуамды кабыл кылат десең, бел иттифак бардыгы харам дейт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн тавассул бил амали салиха, бил ашхас, бил аян бардыгы жайыз. Тирүү болсун, өтүп кеткен болсун, бардыгы жайыз. Албетте тирүүлөрдөн дагы бир сүрөтү болот, дуа кылып койгун деген. Анан бул жердеги суроосу, бул хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин Умар разияллаху анху Аббас разияллаху анху колун кармап дуа кылың деген. Ушул боюнча сурап атат бул талаба. Уну биз айтканбыз, сабактарда айтканбыз, дагы айтабыз. Бул деген сөз Пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин дуа кылса болбойт деген маанеге жатпайт. Бул жердеги маанасы Пайгамбарыбыз тирүү кезинде Пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Пайгамбар дуа кылып, дуабыз кабыл болот эле. Эми Пайгамбар өтүп кетти, Пайгамбардын урпагыдан сенсиң эң жакыны. Эми сиз бизге дуа кылың деген сөз. Эми сиз бизге дуа кылың деген сөз. Ошол негизинде Хазрат Умар разияллаху анху, Хазрат Аббас разияллаху анху барды, Аббас разияллаху анху дуа кылды. Ошон үчүн бул маселеде балдар ыктылап кылбаш керек. Бир гана ыктылап Ибн Таймия кылган. Ибн Таймия рахматуллахи алейх аларда тавассул бил ашхас нажайыз дейт. Өзгөчө өлүктөргө нажайыз деген сөздү ушул жерден алат. Бирок жумхур улама, жумхур деген 4 мазхаб имамдын бардыгы не дейт? Жайыз, тавассул жайыз. Тавассулдун маанасы баягы эле сөз. Дуаны талап кылуу деген эле сөз. "Я Алла, ушуларга берген рахматыңды мага бергин" деген нерсе. Ал рахмат тирүүгө жабгандай, өлүккө да жабыйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисте келет балдар. Тирмизиде риваят келет. Бир адам келет, "Атан набия саллаллаху алейхи вассалам раджулун а'ма, дарирул басар." Келип, "Көзүм ооруйт, дуа кылың" деген. Пайгамбар дуа өргөткөн ошондой айткан: "Аллахумма инни атаважжаху илейка би набийика набийур рахма." "Я Алла, мен сага кайрыламын, сенин пайгамбарың менен, рахмат пайгамбар болгон пайгамбар менен кайрылам" деп дуа кыл деген. Дуа кылган Алла Таала шифа берген. Ошон үчүн пайгамбарыбызды коюп, башкаларды коюп кылса болот. Анан эмнеге муктаждыгыбыз бар деп атат? Муктаж эмеспиз. Тавассул кылбаса деле боло берет балдар. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала "Я аyyuhallazina amanu вабтагу илейхил васила" деген. Ошо вабтагу илейхил васила, ошо тавассул. Бул да жайыз балдар. Тавассул да жайыз, тавассул кылбаса да жайыз. Бирок кээ бир уламалар дуанын адептери ошол деген. Алла Тааланы мактап, пайгамбарыбызды мактап, пайгамбарыбыздын ортомчу кылып дуа кылса, дуа тезирээк кабыл болгонго жакыныраак деген сөз айткан. Ошол эле.
Эгер bir адам андай кылгысы келбесе, табассул кылбай дуа кылам десе, дуасы кабыл боло берет. Түшүнүңөрбү?